Алипе деген сөз бардык инсанга тааныш. Мектеп босогосун аттап, атамгадан тартып, 36 тамганы таанып, окуп жыйынтыгы катары ата-энелерге Алипе майрамы уюштурулат. Муну ушундай майрам Калыс Ордо конушундагы номер 86 мектепте орун алды. Тамганы таанытып, ырларды жаттатып, Алипе китебин толук окутуп бүтүргөн бул биздин мугалимдерибиздин эмгеги. Балдардын маанайын өзүңүздөр көрүп аткандай абдан сонун. Булар биринчи А класстыкы болуп өттү азыр. Булар абдан мыкты окуучулар. Чындыгында ошол билим сапаты боюнча да бир 40-50% берген окуучулар да. Анан булардын бүгүнкү маанайы майрамдык маанай болуп атат. Абдан сүйүнүп алышкан, өзүңүздөр көргөндөй бийди дагы абдан жакшы билишет. Ырды дагы жакшы айтышат. Эң негизгиси биздин жазуучулар, акындарыбыздын кандай адамдар бар экенин билишет. Арзу Орозбаева номер 86 билим берүү орто мектебинин 1 А классынын окуучусу Алипе майрамга күндө даярданганын айтып, ырдап бийлеп белек алганына сүйүнүп жатат. Бүгүн бизде Алипе майрам. Биз деген бүгүн сонун Алипе майрамын өткөздүк. Даже белектердин сонун китептерди берди. Бийлерди, ырдарды. Ошолорду аткардым. Гүлина Мырзабек кызы өткөн жылы уулун 1 класска жетелеп келген болсо, азыркы тапта мына минтип Алипе майрамына катышып, баласынын өнөрлөрүнө күбө болуп, кубанычы койнуна батпай турган кези. Бул жакта жогорку деңгээлде окутуп жатканына абдан кубанычтамын. Баламдын бул класска келгенден баштап деңгээли өскөндүгүн өзүм байкадым. Бүгүнкү майрамыбыз өтө жогорку деңгээлде өттү. Кубанып жатабыз. Күнүбүз жакындап калганда күнү түнү уже ырды кайталап калганга туура келип атат. Жогорку деңгээлде өткөнүнө ар бир ата-эне салымын кошкону туура деп ойлойм. Анткени баласын окутуп, ушунча деңгээлге жеткирип атканга биз өзүбүз да жардам беришибиз керек. Арзыкан Курбаналиева агартуучулук тармакта 20 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип, балдар менен иштешүү кыйынчылык жаратарын, бирок ийгилигин көргөндө сүйүнүч, толкундануу пайда болот дейт. Балдар менен иштешүүнүн түшүгү абдан эле оор десем жаңылышпайм. Анткени мектеп босогосун аттап келген бөбөктөр биринчи ыйлашып, кыйналып, чарчашып, ыйлаган күндөр көп эле болот да. Анан жылдын башынан бери 8 айдан бери биз тамга таанып, сулуу жазып, шар окуп, сулуу жазганды, ырларды көркөм айтып, ырдап бийлегенди үйрөндүк. Ошо Алипе китебинен үйрөнгөн макал лакаптарды, ырларды баарын айтып, өздөрү кезеги келгенде эле ушинтип айтып, баарын аткарышканда менде аябай толкундануу сезим пайда болду. Ушундай балдарымдын окуп калганына баарыбыз шар окуп, сулуу жазып калдык деп сүйүнүп турган кезим. Номер 86 билим берүү орто мектебинин имараты 660 орунга ылайыкталып салынган болсо, бүгүнкү күндө 3800 бала билим алып келет. Анын 425-и 1 классы аяктап жатат. Сапаттуу билимге суарылган балдар эртеңки өлкөбүздүн келечегин камсыздайт.